Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Муз-ТV YouTube каналыбыздын катталуучулары, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Жалал Абад областына караштуу Ноокен районунун Рахманжан айылында турабыз туугандар. Ош-Бишкек жолунун боюндабыз. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөр көрүп турган Бойка кайманатындагы улактын атын сиздерге тартып көргөзүп берели. Торпоголакка чабылып жүргөн 5-5те өзүнүн орду бар. Бул 3 асыйдагы улактын таза кандуу кара байыр Бойка атын мынакей сиздерге көргөзүп тартып берип атабыз туугандар. Бул ат боюнча азыр сиздерге мүнөздөмө берейин. Сиздер атты көрүңүздөр. Эгерде ат сизге жаккан болсо, баасы туура келген болсо, алдыдагы номерлерге чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Бул атты азыр чабып көрөбүз. Аттын турган турпатын сиздер менен чогуу көрөлү. Аттын боюн өлчөп көрдүк. Азыр адаттагыдай эле боюн айталы. Бою 1,63-64 см чыккан таза кандуу кара байыр. Бул аттын тукуму ачыдан келген экен. Ачынын аты болгон экен убагында туугандар. Улакка чабылып жүргөн азыр үстүдө минип турган жигиттен дагы ат боюнча бир сыйра сурайлы, ат боюнча мүнөздөмө алалы туугандар. Андан кийин баасын айтабыз. Биз менен чогуу болуп, бул ат боюнча угуңуздар туугандар. Салам алейкум. Ат боюнча бир мүнөздөмө айтып кетпейсиңби? Ат улакка чабылып жүрөбү, кандай? Чабылып жүргөн ат, 5-5ке чабылган. Торпоголакка чабылган. Теке улакты тутат. Мына туугандар. Жашы 3 асы экен, 3 асы болгондо туугандар 6 жаштай болуп калат. Кайманаты Бойка. Бойканын немесине коюлган экен да? Бойканын жүрүш турумуна окшогон. Жүрүм туруму Бойкага окшоп кетет. Аттын күлүктүгү кандай? Күлүкпү бир чабып көрөбүзбү азыр, Бир көрбөйлүбү? Мына туугандар, аттын күлүктүгүн сиздерге мына бир көрүп коелу. Аттын чуркашы бир камчы колдонулбайт экен бул атка. Камчыга үйрөтпөптүр. Геласи өтө күчтүү дейт. Мындайча айтканда туугандар, улакка гарантиясы бар кара байыр караштырып жүргөндөр мынакей Бойканы сиздерге тартып көргөзүп берип атабыз. Озун жумшактыгы кандай? Жумшакпы? Сорундары барбы? Не уткан? Кур кайткан эмес, Кур кайткан эмес, мынакей туугандар. Улакка барган жерден кур кайтпаган Бойка кайманатындагы бул аттын мынакей поворотторун көрүңүздөр. Дагы кылчы поворотторун оңго солго. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Ат жакшы ат экен. Жооштугу кандай? Жооштугу өтө жок. Жоошту, такага турушу. Такага да жакшы турат. Кубазыкта турдубу же көктө турдубу? Кубазыкта. Мынакей туугандар. Канча жем берип аттыңар? 3 килодай. 3 килограмм. Аттын турушу мынакей караңыздар. Буту колунда айып жокпу? Жок. Ат кыскасы мындайча айтканда ат жакшы ат экен. Өзүңүздөр эле көрүп турасыздар. Эми баасына келип токтолгон болсок туугандар, баасы дагы азыркы айтылып жаткан базардагы күчтүү аттардай эле бааланып тур туугандар. 220 000 сом деп. Ошондо доллар менен эсептеп көрсөк 2700 долларга барабар болуп калат экен. Анда эмесе туугандар, атты көрүп кетүү үчүн Жалал Абад областы башында айтып өткөндөй Ноокен району Рахманжан айылына келип бул атты улагы күчтүү 5-5ке чабылып жүргөн улактын атын көрүп кетсеңиздер болот туугандар. Азыр атты мындай капталдан тартып бир сыйра жүгүргөнүн көргөзөлү. Атты бир бастырып койчу бул жака. Мынакей аркасынан дагы тартып көргөзөлү туугандар. Аркасынан аттын чат каягын азыр келе жаткандагысын дагы көргөзөлү. Сек акырыныраак. Ушундай бастырып бер. Мынакей көрүңүздөр туугандар. Атка баа берип, бул ат кандай экен өзүңүздөр байкап комментарийге жазып туугандар. 220 000 сомго бааланган атты дагы аз маз кемитип алсаңыздар болот туугандар. Айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот. Эми мына каптал тараптан сиздерге бир чабып көргөзүп коелу. Атка баа бериңиздер. Мынакей туугандар, атка баа бериңиздер. Ат кандай күлүк экенин комментарийге жазып туугандар. 220 000 сомго бааланган Бойканын баасын көз карашыңыз кандай? Баа берсеңиздер болот туугандар. Таза кандуу кыргыздын жылкысы ушундай болот. Улакта чарчабаган
5-6 жолу катар чапканда дагы өзүн баспаган бул аттын баасы 220 миң сомдоп коюлду туугандар. Сиздерге Муз ТВ каналы бул атты тартып көргөзүп берди. Менин атым Замир болду. Азыр аттын үстүн бир токтугун бир көрүп коелу. Үстү толобу аттын? Толы. Толо, мынакей сууру тарабы. Баа бериңиздер. Бул ат үйүргө коюлган бекен? Ошону айтып койчу. Бизге келгенден бeri койлу элек. Келгенден бери коюлу элек. Өзү негизи коюлган, Коюлган экен. Ачыда коюлуп жүргөн. Мынакей достор, атка баа бериңиздер. Ушундай жакшы ат алам дегендер чалсаңыздар болот достор. Бойка кайманатындагы атты сиздерге тартып көргөзүп бердик. Анда эмесе туугандар, чалыңыздар, WhatsApp номер жана түз байланыш номерлер бул видеонун алдында турат. Чалып байланышып аттын ээси болуп калсаңыз болот туугандар. Анда эмесе саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө.